о Аллахтын элчиси деп кайрылганда мен түшүндүм ал киши пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам экендигини. Жанагы канаттуулардан киши келбетине айлангандардын эң биринчиси пайгамбарыбызга кайрылып айтып атат: о Аллахтын элчиси, кайсы адам ушул дуаны каттуу ооруганда, башына бир түйшүк келгенде, ага душман үстөмдүк болгондо, же болбосо карызга батып калган учурда ушул дуаларды окуса ага пайдасы тиеби дегенде, сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам албетте сөзсүз ага бул дуанын пайдасы тиет деди. Ушул дуанын берекетинен Аллах Таала ал адамдын ден соолугуна шифа берет, кыйынчылыктарды кетирет жана коркунучтарды душмандын үстөм болуусунан Аллах Таала сактайт деди. Ошондо Аллама Суюти айтат: түшүмдө мен пайгамбарыбызга кайрылдым: о Аллахтын элчиси, бул сизге суроо берген киши бул Азирети Абу Бакрбы деп сурасам, жок, бул Абу Бакр эмес, балким Азирети Хамза радиаллаху анху деп жооп берди. Жана анын тегерек четиндеги адамдар бул Ухуд казатында шейит болгондор. Мен качан сага зиярат кылууну каалаганымда алар да мени менен бирге келүүнү өтүнүштү деди. Ошентип ушул дуаны окуп кайра кайталап жатып мен ойгонуп кеттим. Түшүмдөн ойгонсом, буга чейин канча ооруларым болсо ошол оорулардын баардыгы кеткен, денемден алсырагандык, чаңкагандык, ачкачылык, оору баардыгы кеткен. Мен төшөктөн тура албай жатып калган адам өзүм төшөктөн туруп барып даарат алып